Казакстандын жолдорун курууда жана оңдоодо ата мекендик окумуштуулардын иштеп чыгуулары колдонулат. Аларга битум жана топурак үчүн кошумчалар, минералдык порошок, маркалоо үчүн боек жана жабууну жакшыртуу үчүн композиция кирет. Аларды пайдаланууда материалдык керектөөнү үнөмдөө болжол менен 30% түзөт. Ал эми түтүктөрдү пайдалануу мөөнөтү азыркы 5 жылдан 7 жылга чейин көбөйөт деп күтүлүүдө. Жаңычылдык быйыл сыноодон өткөрүлөт. Мы как минимум 2 года в разных погодах должны опробировать. Аны туруктуу негизде колдонууда мурун ар кандай аба ырайынын шарттарында кеминде 2 жыл сынап көрүшүбүз керек. Казакстандык иштеп чыгуучулардын материалдары, алардын кээ бирлери биздин долбоорлордо колдонулуп жатат. Кармият базасында жана ИРЖ базасында казылып алынган катуу калдык материалдарга келсек, биз былтыр аларды изилдей баштадык. Быйыл аларды белгилүү бир аймактарда сынап көрүүнү пландап жатабыз. В прошлом году приступили, и в этом году на определенных участках планируем опробировать. Жалпысынан 2035 жылга чейин өлкөдө 6000 чакырымга жакын жолду жаңылоо пландалууда. Ал эми оңдоо иштери быйыл 13000 чакырымды камтыйт. Долбоорлорго катышкан ата мекендик компаниялар үчүн преференциялар каралган. До 23% условная скидка. Чет өлкөлүк компаниялардын консорциумунда тендерге катышкан казакстандык компанияларга 23%га чейин шарттуу арзандатуу берилет. Бул Караганды Жезказган, Актөбе Улгайсын, ошондой эле Сары Агыш шаарына айланып өтүү. Это Актобе Улгайсын, это обход города Сарыагаш.